Кабыл алуу бөлүмүндө биздин борборго аялдар келсе, бизде аялдарга көрсөтө турган жардамдарга бардык дары-дармек, андан сырткары жана перчатки, изделия медицинского назначения деп коет, керектүү бардык ошол бизге керектүү бардык жабдыктар бар. Бизде могул дарыларды көрсөңүздөр, мына перчаткилер турат, андан сырткары мына шприцтер баары бар, система ичинде канга керектүү бардык ошол аялдарга кабыл алуу бөлүмүндө мына растворлор баары бар бизде. Ошол аялдарга кабыл алуу бөлүмүндө жалпы эле ошол төрөт үйүндө эмне дары-дармек керек болсо, бизде ошол жанагы мамлекеттик сатып алуудан келген дары-дармектердин баары бекер берилет. Буга чейинки да төрөттөрүндө ушул роддомдо төрөгөм. Анда роддом условиялары башкача болчу, 10 жыл мурун болчу. 10 жылдан да өтүп кетти. Азыр болсо бүт жаңы экен. Прям удивилась, көрүп алып. И бардыгы бекер экен, анализдери дагы, дарылары дагы. КТГ кылып атышты, укол сайып атышты. Ампицилин андай мындайлардын баарын өздөрүнөн эле родильный дом өзү камсыз кылат экен. Баланын анализдерин алды, менден да анализдерди алышты. Эчтеке сураган деле жок. Шаардык перинаталдык борбордо бүгүнкү күндө келе турган айымдардын баарына шарттар түзүлгөн. Керектүү дары-дармек, жабдыктар, андан сырткары лабораториялык анализдердин баары бизде бекер жасалат. Мамлекеттик сатып алуулардан келген дарылардын баары бизге ошол биздин өзүбүздүн финансыдан түшкөн акчалар менен алынат. Алардын баары бекер. Андан сырткары биздин борбор деген жана ара төрөлгөн балдарга жардам көрсөткөн үчүн бүгүнкү күндө ара төрөлгөн жаш айымдар, балдарында патология болсо биздин төрөт үйүнө келип жардам алышса болот. Ушул бүгүнкү күндө мына врачтардын, жалпы эле медициналык кызматкерлердин айлыгы көтөрүлгөнүнө байланыштуу быйыл бизге келип ишке орношкон кызматкерлер да аябай көп. Борборубузда аппаратыбыз бар, жаңы специалисттер отурат. Кош бойлуу аялдарды ошол өзүбүздүн центрдин ичинде ультрадобуштук изилдөө өткөрөбүз. Андан сырткары биз жана доплерометрия деп коет, бала менен эненин ортосундагы кан алмашуу кандай, ошону толук изилдөп чыгып туруп, анан керектүү жардамды ошол кабыл алуу бөлүмүндө чечебиз. Кош бойлуу аялдар биринчи врачка чейинки осмотр бизде акушерка көрөт. Акушерка кан басымын өлчөйт, температурасын өлчөйт, андан кийин баланын акыбалын карап туруп, андан кийин врачтын кароосуна жөнөтөт. УЗИге тартышты, врачтар көрүштү. Азыр эми ошо анкетаны толтуруп атышат.